Өндүрүштүн жаңы доору. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы 5 объект ачкан жатабыз. Бул болсо Жалал Абад областында 2 объект, бул Тегене менен Маркай. Ош областында болсо Бешбурхат менен Кожокелен, анан Баткенде бул Сүлүктүү 11-чи поле. Бул проекттердин баары бизде тышкы ички инвесторлор менен чогуу алып баратабыз. Жалпы ошо 5 ишкананын жалпы көлөмүн айтсак, бир 50 миллион доллардан ашык деп болуп турат. Бүгүнкү күндө Сүлүктүү 11-чи поленин бир 30-40% техникасы келип калган болчу. Тегене объектте да бир 30% техника келген болчу. Ошол себептен азыркы күндө мына техникалык долбоорлор бүткөн соң эле ошо казып жугуштарын баштайбыз да. Бул баягы биздин ички көмүр менен биздин калкыбызды арзан сапаттуу көмүр менен камсыздоо боюнча бул ички саясат, энергетика министрлигинин боюнча дагы эмне себептен дегенде мынакей биз көрүп атабыз, бүгүнкү күндө спекуляция көп болуп атат. Биздин деле ошо Кара Кече кеңди алсак, бул түндүк региондо дагы биз социалдык топ базаларды ачып атабыз. Быйыл дагы ошо буюрса Баткенде дагы, Ошто дагы, Жалал Абадта дагы көбүрөөк социалдык ушундай атайын топ базалар ачылат да. Жалпы статистика боюнча мына бир 4,5 миллионго жакын, 4,5 миллион тоннага жакын көмүр өндүрүлөт экен Кыргызстан боюнча. Ошонун ичинен бир 2 миллион 800 3 миллион ички рынок болсо, ошо 1 миллиондон ашык, 1,5 миллионго чейин бул Кытай Республикасына кетет экен. Өзбекстан Республикасына азыр мынакей жакын арада Тажик Республикасы менен дагы чек ара маселеси бүтүп, азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Түштүктө жайгашкан чоң компаниялар, алар экспортко Өзбекстанга эмес, башка өлкөлөргө, Европага чейин ошо көмүрдү сатып атышат.